Кемер району Анталиянын эң кооз жана жагымдуу аймагы. Аны деңизге шайкеш келип, көрк берген тоолор курчаган. Бул жер жайында гана кыймылга келип, сууга түшүүнү камсыздабай, кышында да жандуу болуш үчүн райондук муниципалитет жетекчиси кышкы туризм үчүн кам көрүп жатат. Kış turumuzda biraz biz gerideyiz. Кемердин кыш туризминде биз бир аз арттабыз. Анткени бизде футбол аянттары жок. Азыр биз отель иштеткендер менен бирдикте бул боюнча иштеп атабыз. Футбол салондору, велосипед жолдору, жөө жүрүш жолдору даярдалды. Бул жылга да велосипед тебүүчүлөр үчүн даяр болду. Велосипед жарыштары да 25 февралда башталды. Нежати Топалоğlu'нун айтымында Кемерде кыш туризми бир аз аксайт. Бирок бул жылы жаңы долбоорду иштеп чыгышып, аны ишке ашыра башташты. Мисалы футболдук аянттарды жана залдарды куруу үчүн отель ээлери менен кызматташып иштеп жатышат. Жөө жүрүү чуркоо үчүн атайын жолдор салынды. Андан тышкары велосипед тебүүгө жолдор даярдалып, район тарабынан 25 велосипед сатылып алынды. Анын 20сы тоо жолдорунда тебүү, ал эми 5-өө түз жолдо тебүүгө ылайыкталган. Mesela bu toplam 1000 kilometreyi buluyor. Бул жылга велосипед тебүүчүлөр үчүн даяр болду. Өздөрүнүн велосипедтери менен да келишет. Жаналар 1000 километрге чейин колдорундагы навигация менен тоонун жолдору менен тебе беришет. Жөө жүрүш жолдору да даяр болду. Апрель айында да бир иш-чара өткөрөбүз. Ayrıca bizim Likya yürüyüş yolumuz var. Кемер аймагында Кындырлы деп аталган деңиз жээгинде ажайып жер бар. Ал жакка да атайын чатырларды тиге тургандай пикник жери сыяктуу кылып шарттар түзүлүп жатат. Көбүнчө жергиликтүү туристтерге жага турган өзгөчө жай. Ал жакта да атайын конок үйлөрү курулат. Ama tabii yerli turistlere de mutlaka bu Биздин Кындыргылы деп аталган бир кооз жерибиz бар. Аны туристтер сүйүшөт. Ошол жерге чатырларын тигип, ошол жерде деңизге кирүүсү үчүн ал жерге да шарт түзүшүбүз керек. Өткөн жумада Голландия көргөзмөсү өткөрүлгөн. Аркасынан Москва, Украина көргөзмөсү болот жакында. Коронавирус көйгөйү болбосо, бардык нерсе ойдагыдай болот деп ойлоп атам. onların da bütçelerine göre bir konaklama yerleri bulunması lazım. Туристтер үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү жана шарттарды түзүп жаткан ар бир аймактык мамлекеттик мекемелер жайкы туризмге да эс алуучуларды кош колдоп тосуп аларын билдиришти. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары.